Кайсы гана молдо сенден апаңдын атын сураган болсо, анын сыртында жакшы такып адам көрүнсө дагы билгин ал жалганчы бакшы экендигин. Кайсы гана молдо түтүн чыгара турган каражаттарды сураган болсо, билгин ал дагы бакшы жалганчы экендигин. Анткени мындай нерселерди көз боемочу сыйкырчылар гана колдонот. Кайсы гана молдо түшүнүксүз сөздөрдү сүйлөп кобурай турган болсо, бул дагы бакшы жалганчы экендигинин белгиси. Кайсы гана молдо сага сени баланчанын баласы түкүнчө сыйкырлаган дей турган болсо, же баланча жардам берген дей турган болсо, билгин ал молдо эмес, бакшы жалганчы экендигин. Анткени мындай нерселерди Алла Таала тараптан келген вахий аркылуу гана билүүгө болот. Ал эми вахий пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өлүшү менен токтогон. Демек ага шайтан кабар берип аткан болот. Аллах Таала айтат: "Шайтан бардык жалганчы күнөөкөр бакшыларга түшөт" деген. Кайсы гана молдо сага бир материал алып кел, же жип алып кел, же бир жолук алып кел деп ошол нерселерди сенден сураган болсо, билгин ал жалганчы бакшы экендигин. Кандай гана молдо чай пиалага окуй турган болсо, ал дагы жалганчы дажжал экендигин билгин. Кандай гана молдо жерге сызып жана ошол нерселер менен алектене турган болсо, билгин ал жалганчы бакшы. Кайсы гана молдо асманга карап көздөрүн ойнотуп түшүнүксүз сөздөрдү сүйлөй турган болсо, билгин ал дагы жалганчы бакшы экендигин. Мындай адамдар өтө көбөйдү. Аллах Тааладан мындайларды азайтуусун суранабыз.